Салам достор. Бұл видео сабақта 352 көбейту 481 сандарынан көбейтіндісін есептейді. Біз бұл сандардың көбейтіндісін есептеуді алғач бірдіке, ондуға, анан жүздікі деп ар бир разрядқа көбейтіп алабыз. Бұл видео сабақта ошол ар бир разрядқа көбейткөнүбүздү дагы да ачыктап, тереңдетип түшүнүп алалы. Алгач 352 саны бул 3 орундуу сан. Анда 2 бирдик, 5 ондук жана 3 жүздүк бар. Анда жазып алабыз. 2 кошулган 5 ондук бул 50 жана ага кошобуз 3 жүздүк 300. Бул сандардын суммасы бизге 352 санын берет. Анда кейін бизге экинчи көбөйтүүчүбүз бул 481 саны. 481 санында 1 бирдик, 8 ондук жана 4 жүздүк бар. Анда бул сандарды дагы жазып алабыз. 4 жүздүк, 8 ондугубуз бул 80, ал эми 1 бирдигибиз бул 1ге. Демек биз ар бир разрядты кошулуучулар түрүндө санды жазып алдык. Эми биз бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептейбиз. Анда ар бир разрядты өзүнчө бөлүп алабыз. Бул жакта дагы бирдиктер, ондук. Бул жак болсо бизде жүздүк. Ар бир разрядты өзүнчө бөлүп алдык. Бул жерде эми биз алгач сандарды бирдикке көбөйтөбүз. Бирдигибиз бул 2. 2-ни 400-гө көбөйтсөк 800, же болбосо 2-ни 4-кө көбөйтсөк 8, жана биз 2 нөлдү улап жазабыз 800. Эми биз 2 бирдикти 8 ондукка, же болбосо 80-ге көбөйтөбүз. 2-ни 8-ге көбөйтсөк 16 жана 1 нөлдү улап жазсак 160. 2-ни 80-ге көбөйтсөң 160-га барабар. 2-ни 1-ге көбөйтсөң 2. Биз бирдикке көбөйтүп алдык. Эми сандарды биз ондукка көбөйтөбүз. Ондугубуз бул жерде 50. 50-нү 400-гө көбөйтөбүз. Ал үчүн биз 5 менен 4-тү көбөйтсөк 20. Бул жердеги 1 нөл жана бул жакта 400-дүн 2 нөлүн улап жазабыз. Көбөйтүндүбүз 20 1000ге барабар болду. Биз 50-нү көбөйтөбүз 80-ге. 8-ди көбөйтөбүз 5-ге 40 жана бул жердеги 1 нөл, бул жакта 1 нөл, 2 нөлдү улап жазабыз 4000. 50-нү 80-ге көбөйтсөң 4000. Биз 50-нү 1-ге көбөйтөбүз, ал 50-ге барабар. Эми биз сандарды жүздүккө көбөйтөбүз. Жүздүккө 300-дү 400-гө көбөйтөбүз. Анда биз 3 менен 4-тү көбөйтсөк 12, бул жердеги 2 нөл жана 400-дүн 2 нөлү. Анда биздин көбөйтүндүбүз 120 000ге барабар болуп калды. Эми биз жүздүктү бул жердеги 8 ондукка көбөйтөбүз. 8-ди 3-кө көбөйтсөң 24 жана бул жактагы 2 нөл, бул жакта 80-дин 1 нөлүн улап жазабыз. Анда биздин көбөйтүндүбүз 24 000ге барабар болду. 300-дү 80-ге көбөйтсөң 24 000ге барабар. 300-дү 1-ге көбөйтсөң 300. Биз алгач бирдиктерге, ондукка жана жүздүккө сандарыбызды көбөйтүп алдык. Бизде бирдикке көбөйткөндө сандардын суммасы канча болду эсептейбиз. 800-гө 160-ты кошсоң 960, ага 2-ни кошсоң 962-ге барабар. Ондукка көбөйткөндө сандарыбыздын суммасын эсептейбиз. 20 000-ге 4000-ди кошсоң 24 000, ага 50-нү кошсоң 24 050. 24 050. Биз жүздүккө көбөйткөн сандарыбыздын суммасын эсептейбиз. 120 000 кошулган 24 000. Анда 144 000. Ага 300-дү кошобуз. 144 300. 144 300. Биз ар бир разрядка сандарды көбөйтүп,
алардын суммасын таап алдык жана эми биз бул суммаларды кошсок биз жалпы көбөйтүндүнү эсептеген болобуз. Анда биз бул жерде көбөйтүндүнү эсептерден алдын сандарды мамыча түрүндө дагы көбөйтүп көрөлү. Бизде биринчи саныбыз 481 көбөйтүү 350 түстөрүн каратып жазып алалы. 352 санын бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептейбиз. Алгач биз сандарды бирдикке көбөйтөбүз дедик. 2 бирдикке көбөйтөбүз, 2-ни 1-ге көбөйтсөк 2, 2-ни 8-ге көбөйтсөк 16, 1 көңүлдө, 2-ни 4-кө көбөйтсөк 8 көңүлдөгү менен 9. Биз бирдикке көбөйткөнүбүздө 962 чыкты. Бул жакта дагы бирдикке көбөйткөнүбүздө 962ге барабар болгон. Эми биз санды ондукка көбөйтөбүз. Бул жерде 5 ондук. Бул 50ге барабар. 50-нү 1-ге көбөйтсөң 50 болуп калат. Анын бирдиги 0. Демек бирдигине 0 жазып алабыз. 5-ти 1-ге көбөйтсөк 5, 5-ти 8-ге көбөйтсөк 40, 0-үн жазып калабыз дагы. 4-ү көңүлдө. 5-ти 4-кө көбөйтсөң 20 көңүлдөгү менен 24. Биз ондукка көбөйткөнүбүздө 24050. Бул жакта дагы разрядтар менен көбөйткөндө дагы 24050ге барабар болгон. Эми биз санды жүздүккө көбөйтөбүз. Жүздүгүбүз 3. Демек биз 300-дүккө көбөйтөбүз. 300 болгондугу үчүн анын бирдик жана ондугу 0-ге барабар. 300-дү 1-ге көбөйтсөң 300. Болбосо 3-дү 1-ге көбөйтсөң 3. Бизде 300. Андан кийин 300-дүктү ондук менен көбөйтөбүз. 3-тү 8-ге көбөйтсөк 24. 4-үн жазып калабыз. Ал эми 2 көңүлдө. 3-тү 4-кө көбөйтсөң 12 көңүлдөгү менен 14. Биз жүздүккө дагы көбөйтүп алдык. Жүздүккө көбөйткөнүбүздө 144300. Бул жакта разрядтар менен көбөйткөндөгүдөй эле сандар бирдей чыкты. Эми бул сандардын суммасын эсептейбиз. Алгач бирдиктерден баштап кошобуз. 2 бирдигибиз 2, 6 кошу 5 11. 1-ин жазып калабыз. 1-и жүздүктөрдө көңүлдө. 9-га 3-тү кошсоң 12, көңүлдөгү 1 менен 13, дагы 1-и миңдиктерде көңүлдө. 4-кө 4-тү кошсок 8, көңүлдөгү 1 менен 9, 2-ге 4-тү кошсок 6, жана бизде 1 калды. 1 миңдиктин жүздүгү 1. Көбөйтүндү 169312ге барабар. Сандарды көбөйтүүдө разрядтарга бөлүп көбөйтүү бул жерде көрсөтүлгөн ыкма менен дагы да түшүнүктүү болду деп ойлоймун.